болгула, ден соолуктуу болгула, көтүңөр бек болсун, оозуңар калган кутуңар аш болсун беле, жуткан спермаңар майлуу суттуу болсун, айланайын. Омин, Аллаху акбар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Өзгөн шаарына барып, ал жакта жолдошуна токмок жеген эжекеге жолугуп, ал кишини карматып, баягы зомбулуктан алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүп, ошолчо жардам берип келгенбиз. Ошол учурда Бишкекте кинофестиваль өтүп, ошол жакта жарым жыңалач чыккан Жанар Айымдын видеосу аябай резонанс жаралып кетти. Андан соң эле сөгүнүп кагынган видеосун көрдүңүздөр. Эми ошентип сүйлөгөн айымдан сиздер кандай кийинип чыкканды күттүңүздөр? Өзүңүздөр анализ кылып көрүңүздөр. Бул айымга 2 статья турат. Бул берени окуп бере турган болсом, 299 берени Кыргыз Республикасынын жазык кодекси расалык, этникалык, улуттук да белгилеп айтайын, диний же региондор аралык кастыкты козутуу. Анткени бул жерде биздин мамлекетибиз көпчүлүгү мусулман болгондуктан акырында Аллаху акбар деп дуа кылыптыр. Бул башына сүйлөгөн сөзүнө аябай каршы келип, бул биздин ислам динин аброюна түздөн түз сокку тийди. 134 беренде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин жарандардын диний белгиси боюнча түз же кыйыр түрдө укуктарын чектөө же кемсинтүү үчүн айыппул же болбосо 2 жылга чейин эркин ажыратуу жазасы каралган. Бул статьялар түздөн түз сокку. Эми бул биз мырзалар, мамлекетибиздеги кишилер бул айымды чындап эле айым болгон үчүн биз айымдарды сыйлайбыз. Кызын 40 чачуулуу дейт. Ошентсе дагы албетте биз бул айымды камагыла же тинип сала деп биз айта албайбыз. Анткени айымдарды сөзсүз түрдө сыйлашыбыз керек. Биз жөн гана эскертүү катары коомчулукка чыккандан кийин мындай диний сөздөрдү, андай ыплас сөздөргө Аллаху акбар деген сөздүн, бул Аллах улук деген сөз. Аллахты андай нерселерге аралаштырбоону, динди такыр мындай нерселерге аралаштырбаганды туура көрөт элек. Анткени бул коомчулукта көпчүлүгүнө туура эмес таасир этет. Экинчиден, жанагы эми кийинип чыкканы, бул жакта жанагы Мубарак чайканасынын ээси Азамат мырза айтып чыкты эле, аябай хейттер көбөйүп кетти. Эми ар ким өзүнүн жашоосу менен жашасын, бирок коомчулукта эмес. Коомчулукка анткени ал жерге чыккандан кийин көптөгөн жаштар чыгат. Мисалы, азыркы Жанар Айымдын сүйлөп чыкканы, сөгүнүп кагынып, эртең менин инилерим бар, карындаштарым, ата-энем телефонду интернетке кирип чукулап, ошону көрсө, мен негизи Жанар Айым эмес, мен уялып атам ал сөздөрдү уккандачы. Ошондуктан ал айымга биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Жалпы коомчулукка биз камагыла же башка нерсе кыла деп айтпайбыз, жөн гана эскертүү болсун.